Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мушу сиздер көрүп турган үй сатыкка коюлду. Бул үйдүн дареги мындай. Жакшылап көңүл буруңуздар, урматтуу мекендештер, мен турган жер Баткен районунун Бужум айылы. Мушу сиздер көрүп турган чоң көчө бул Бужум айылында жайгашкан Тажибай Сайназаров көчөсү. Мындай айтканда, бул көчө Баткен шаары менен Бужум айылын бийлеген көчө. Так, мен турган жерден Улдый көздөй түшө турган болсоңуздар, 2 километр жол жүрсөңүздөр Баткен шаарын көздөй кирип барасыздар. Ал эми бул жерден жогору көздөй чыгып барсаңыздар, 1 километр жол жүрсөңүздөр Бужум айылынын центрине барасыздар. Мындан бир аз өткөндө 100 метр жол жүрүп барсаңыздар, айтылуу самоток суусу бар Бужум айылына киргенде. Баткенттер жакшы билишет, самоток суусуна жетпей эле дал ушул күн батышты көздөй кеткен көчөнү кайрылып барасыздар. Бул көчөгө кайрылганда биринчи көчөгө кайрылбайсыздар, андан ары экинчи көчө өтсөңүздөр Моторкөл 2 көчөсү, сатыла турган үйдүн дареги ошол Моторкөл 2 көчөсүндө номер 5 даректе жайгашкан. Моторкөл 2 көчөсүндө жайгашкан ошол номер 5 үй сатыкка коюлду. Үйдүн ээси менин жанымда. Сиздер кызыктырган суроолорго жоопту алып берем. Биз үйгө кирип көрөлү. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр, жакшы. Так, үйгө ушул жерден киребиз. Пока. Бул азырынча калитка менен Калитка менен киребиз, Дарбазаны ачып алсак болот, негизи. Каалаган жерден. Так, мына урматтуу көрүүчүлөр, могул жерде биринчи үй. Ал эми могул сиздер көрүп турган жаңы салынган экинчи үй. Так, айтып кетсеңиз, могул үй бул эски үй окшойт, мурда салынган үйдө. Бул мурда салынган эски үй. Кийин жака жаңы үй салып, азыр бул убактылуу берди, азыр эч ким иштебейт. Негизи бала чак өткөн үйлөрдүн бири. Эски үйлөрдөн, Бул үйлөрдө катты. Так. Могул жаңы салынган үй. Бул жаңы салынган үй. Бул эмне могул? Биз азыр кирген жер калитка менен. Могул жерде үстүдө бир вагонка коюп коюпсуздар. Вагон бул лестница менен чыгып үстү вагонда комната, 2 комната жашаса болот мында. Үй кылып жашаса да болот, сквад кылып колдонсо да болот, Анан асты жагы гараж. Асты жагы гараж, Гаражда сыртына чыгып кетканда көрсөтөбүз. Гараж дагы бар экен. Биз анда биринчи үйдүн ичинен көрсөтөлү, могул үйдөн көрсөтөлү. Анан огородко өтөлү. Кандай дейсиз? Жүрүңүз. Так, мына үйдү караңыздар. Бир сыйра бышкан кирпичтен салынган, кызыл кирпичтен. Негизи стенасы аябай жакшы салынган. Мына көрүп турасыздар. Фундаменти дагы 1 метрден ашыкка көтөрүлгөн. Астында подвал да бар окшойт, Мына киребеште Үйдү салынганда подушка куюлган фундаменттин астына. төрт бурчуга подушка коюлуп. Подушка куюлган, фундаментке арматура коюлган. Неме болду. Өзүңүздөр жашайбыз деп койгонсуңар, Закон ченемдүүлүк боюнча салынган. Могул жерде көрүп турасыздар. Үйдүн алды ушундай. Могул жерде веранда кылып туруп, жакшыраак кылып тосуп койсо болот турган. Так. Мынакей. Огород аябай чоң. Азыр сиздерге огород боюнча да маалымат беребиз. Анан үйдүн баасы боюнча дагы маалыматты сиздерге видеонун акырында айтабыз. Так, үйгө киребиз мынакей. Мына эшикти көрдүңүздөр. Жакшынакай бронировой жакшынакай эшиктен койгон, 2 көздүү. Бул жерде мынакей көрүп турасыздар, тапчан коюлган, тапчан бар. Жакшынакай кылып жасап алсаңыздар болот. Анан могул жерден айнекти коюп туруп, мына эки чекесинче веранда кылып жакшы кылып тосуп алсаңыздар болот. Ал эми үйдүн да негизи айнектери чоң коюлган. Ал эми мына тапчанын астында жакшынакай подвал бар. Подвал бар экен. Так, үйгө кирели. Киргенде мынакей прихожка. Прихожкадан киргенде оң тарапта биринчи могул жерде топка бар экен. Отопление бар үйдө, Үйдө бардык комнаталарда отопление, бардыгы туташтырылган. Бардык комнаталарда отопление бар, баары туташтырылган, Бул үйдүн негизи узун турасы канча болот? 10-11 болуп калат. 10-11 болуп калат, Так, могул үйдөн баштайынчы. Караңыздар. Потолоктору жакшынакай кылып жасалган, гипсокартондон, обойлор жабышылган, айнектер чоң коюлган. Мынакей көрүп турасыздар. Отоплениясын дагы чоңунан койгон. Жакшы эле үйдө жылытып берет. Негизи ремонтко жакшы деген. Ал эми могул жерде көрүп турасыздар. Комнатанын ичиндеги эшиктери дагы аябай жакшы сапаттуу эшиктерден койгон. Итальянский, российский эшиктердин бирөөсү окшойт, Заманбап эшиктер. Заманбап, ручкалары качан. Көрдүңүздөр да.
Так, ал эми кийин комнатага кирели. Так, бул комната мынакей көрүп турасыздар, эки комната окшош экен. Узун турасы канча чыгып калды? Где-то бир 3/3 чыгып калды, эки комната тең, окшош экен. Биз кирген жанагы кичинекей комната менен ол 3/3 чыгат экен, көрүңүздөр. Бул дагы аябай жакшы заман талабына ылайык ремонт болуп жасалган спальный комната. Бул жакта гарнитур, гардероб катары жакшы коюлган. Отоплениялар коюлган. Так, андан кийин мына комнатаны көрөйүнчү. Санузел экен бул да. Санузел. Душ бар, ички ажаткана бар, унитаз коюлган, кир машина, бүт баары коюлган. Санузел мынакей көрүп турасыздар. Кафелдер менен, толук кафель менен жакшы болгон. Негизи көпчүлүк үйдө санузелде жарымына чейин кафель, калганын шпаклевка кылып койгондорду биздин чыгарылыштан көрүп эле келатасыздар. Ал эми мынакей көрүп турасыздар. Биздин ичинде суу бар, раковина бар. Так, санузел 2/2 кичинекей чакан комнатага жасалып тур. Так, ал эми мынакей залды караңыздар. Бул жер зал, конок тосо турган зал, жакшынакай кылып ушул жерде мындан да кооз мебелдер кое алсаңыздар болот негизинен. Мынакей потолоктору, пол бүт баары жакшынакай жасалган, ремонт аябай сонун болгон. Ал эми бул полдо теплый пол, жылытуучу пол бар экен. Мына бул жерде управлениясы турат, теплый пол. Так, мына жерде Wi-Fi коюлуп тур, дагы мындай жакшынакай колдонсоңуздар болот, теплый полдун эмеси. Бул тарабында мына көрүп турасыздар. Кухня катары колдонуучу кухня бөлмөлөрүнүн бирөөсү. Отопление бар, коюлган. Айнектери жакшынакай койгон, мына көрүп турасыздар, чоң. Негизи кандай элес үйдө айнегин ушундай чоң кылып коюш керек да. Жарык болот да. Пластик койсо дагы жакшы болот. Пластик койсо жакшы болот. Эми бул биз жыгач койгонбуз, үй эс алып турсун деп. Үй эс алып турсун деп жыгач койгонсуңар, Стенада кирпич менен болгон үчүн бул бышык салынып, Бул мына дуалдардын ичинен баардык анау немелерди тартсаң, вентиляционный шахталар коюлган баардык, аба алмашып туруш үчүн. Вытяжкаларбы? Вытяжкалар коюлган, ар бир дуалдын эмесинде. Кыш мезгилинде жаап койгонбуз, эми үй кышында. Көрүп турасыздар. Кышында жаап койгон, негизи жазын ачып койсо вытяжкалар бар, аба алмаштырып турганга. Ал эми могул жерде дагы бир комнатасы бар. Ушул комнатаны да көрсөтөлүчү. Бул жагы дагы спальный комната экен. Детский комната, балдар үчүн комната кылса боло турган, Мына көрүп турасыздар, отопление бар, жакшынакай, заман талабына ылайык ремонттолгон жакшынакай үй. Чакан комната, бул комната где-то 4/2 чыгып калат. 4/2. Ал эми бул тарапта кандай эшик бар? Бул жака очокко да баягы сырткы немеге эшик. Могул жерден качып кетсе боло турган экен, Бул жакта мынакей көрүп турасыздар. Очок бар. Жакшы кылып очокту дагы пескоблок менен жакшы кылып жасап тур. Дагы ала тургандан кооз кылып ремонт кылып алсаңыздар боло турган. Мына бул биринчи үйдүн ички жасалгасы. Ичи ушундай теплый пол, отопление, бүт баары коюлган. 10/11 узун туурасы. Эми экинчи үйдү көрөлүчү. Ностер көрүп турган. Так, экинчи үй. Бул 2 кабаттан турат экен. Канча комната бар мында? Мында азыр 2 комнаттан 4 комната деп койсок болот. Астында 4, үстүндө 4 болот. Астында 2 комната, үстүндө 2 комната, ортодо коридор менен да. Ортосы коридор, астында 2, үстүндө 2 комната үй бар, Бул азыр скалат болуп турат, Эми муну дагы ремонт кылып жашаса болот. Кааласа квартирант киргизип койсо болот. Жакшынакай кылып жасап, ремонт кылып алса болот. Бирок азырынча скалат болгон үчүн биз ал жакты ичин ачып көрсөтпөйбүз. Эми мынакей келиңиздер, биз огородуна дагы өтөлү. Так, айтсаңыз, огород канча соток жалпы? Жалпы 15 соток. Жалпы 15 соток огород, Көчөттүн баардык түрүнөн бар окшойт бул жерде, Көчөттөр бар, баардыгы. Шаптоо. Мына караңыздар. Суу кандай суу? Суу кеңири мына жап-жашыл болуп, картошканы кылабыз, сабизди кылабыз, баардыгы пышак. Суу өзүңүздөр коргондо чыгып турат. Постоянно. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, бул бужум айылында ичүүчү суу, сугат сууну эч мындай ойлонбосо да болот. Ичүүчү суу, сугат суу баары
бар. Бул айылда негизинен андай көйгөйлүү маселе жок. Мынакей көрүп турасыздар, очоккана. Очокканадан өткөндөн кийин бул жаранда сарай бар. Мал кармаганга, үстүнө той сактаганга да атайын ушундай кылып жакшынакай кылып койгон. Сарай экөө экен. Бул жагында бодо мал, анан малдын түрүнүн кармасаңдар болот. Кой, эчки кармаганга, уй кармаганга негизинен баарын кылсаңдар болот. Экинчи кабатына мынакей көрүп турасыздар, той сактаганга боло турган. Так, сырткы ажаткана, бул тарапта сырткы ажаткана бар экен, Жатканы. Сырткы ажаткана бар. Не көчөттөр бар эми бул жерде? Бу жерде алма бар, гилас бар, өрүк, шаптолу, курма бар. Курма Кудайыма шүгүр 2-3 жылдан бери түшүмүн жеп атабыз. Жакшы болуп атат. Алмалар түшүмгө кирип калды. Булар эмиктирет буюрса. Эмип Гилас калды. бар. Бул жерде эмне бул? Картошканы Картошка айдап койгон. Картошканы еп коюпсуз, Чеснок айдап койгон. честно, картошка. Агорат 15 сатык, урматтуу көрүүчүлөр, негизинен ар кандай түшүмдү алып жесеңдер болот. Агорат чоң экен. Айтсаңыз, могу биз көргөн жаңы үй кайсы жылы салынып бүттү эле? 2019 бүттү да. 2019-жылы салып бүткөнсүздөр, ушул үйдө. Так, мына. Өздөрү жашаганга ыңгайлуу кылып, аябай мындай кооз кылып салган, жакшынакай кылып. Көрдүңүздөр, үстүнө мансард кылып алсаңыздар да боло турган. Үй бийик эле салынган. 10-11 комнаталарыны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал эми бул жакта мынакей көрүп турасыздар. Банясы дагы бар экен. Гилас пишип турат. Бул жерде баня бар экен. Баняны азыркы жылда колдон табыз дейт. Сыртын жакшынакай ремонт кылсаңдар болот. Бул жерде суу чыгат окшойт, Ошо насосты иштетип, коргонучу барып, Бул насостон суу постоянно чыгып турат. Автомат көтөрсө сразу суу чыгат. сразу чыгат суу. Таза суу да. Таза суу. Таза суу. Мына. Так, үйдү көрдүңүздөр. Эми сыртына чыгайлы. Сыртында гараж бар экен. Гаражындагы силерге бир сыйра көрсөтүп коелу. Жүрүңүз. Бул үй, урматтуу көрүүчүлөр, срочно сатыкка коюлду. Тез арада чалыңыздар, экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Колдон чыгарбаңыздар. Мынакей. Көрдүңүздөр. Мына жерден үйгө кирдик жаңы. Калиткадан кирдик. Калитканын жанында мынакей гараж бар экен. Так, гаражы көрүп турасыздар. Узун, кенен, жакшы болсо 2 машина да кире турган. Азыр бир прицеп менен бир машина бемалал атат. Прицеп менен машина бемалал кирип турат, да? Так, кошуналар кандай? Кошуналар жакшы, баардыгы жакшы. Баары жакшы, ынтымактуу, той маарекеде баары. Той маареке чогуу баары. Баары, да? Жаман маарекелер. Так, мектепке кандай? Маршрутка каттан бар. Мына бир көчө нарыда главный трасса Бужум Баткент мектеп. Главный трассада мектепке Бужумга барып окшот, кааласа Баткенге барып окшот, экөө тең. мүмкүнчүлүк бар, мектеп бар. Бужум айылынын центринде, урматтуу көрүүчүлөр, мектеп, бала бакча бүт баары бар, мечит бар, бүт баары бар. Негизи бул жерде жашаган адам кыйналбай эле жыргап эле жашай турган. Могу сиздер көрүп турган үй, урматтуу көрүүчүлөр. Так, айтыңыз эми, баасы канча? Баасын эми 75.000 AQSh доллары деп атабыз. 75.000 AQSh доллары. Баасы ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Кем болобу? Жакшы клиент болсо сүйлөшөсүздөр. Сүйлөшөбүз, албетте. Соодалашкан сүннөт. Соодалашуу бар. Тез арада экранда телефон аркылуу чалып сүйлөшүңүздөр. Алмаштыруу жолдору кандай? Мисалы үчүн Бишкектен үй болуп калса, жер болуп калса кандай дейсиздер? Сүйлөшүп көрөбүз. Карап көрөсүздөр, Эгер жер болуп не болсо. Бишкектен үй болсо, жер болсо, карап көрөбүз дейт, анан сүйлөшөбүз дейт. Оштон болуп калсачы? Жок, эми Бишкектен болсо жакшы. Мүмкүн болсо Бишкектен, Оштон болсо болбойт негизи. Автоунаа бар, үстүнө акча берем дегендергечи? Эми жерге эле биз ойлонуп көрөбүз, анан автоунаага жок андай, Негизинен урматтуу көрүүчүлөр, наличка акчага сатыла турган үй. Тез арада чалыңыздар, көрүңүздөр. Коргону 15 сотук үйдү көрдүңүздөр. Бир эмес 2 үй бар. Бирөөсү мурда салынган үй болсо, ичкиси 2019-жылы жаңы салынган үй. Огороддо мөмө жемиштин бардыгы бар. Үйдүн документтери жакшында. Документтер, техпаспорт, Кызыл китеп, техпаспорт бүт баары бар. Алган адамга сразу нотариустан оформление кылып. Сразу оформление кылып беребиз. Үйүңүз сонун экен. Жакшы адамдарга насип кылсын. Буюрса. Ала турган жакшы адамдар келип ушул жерде ынтымактуу жашап кетсин.
Мен жинтиктем анда урматтуу көрүүчүлөр. Мотор көл 2 көчөсүндө жайгашкан номер 5 үйдү сиздерге бул чыгарылышта тааныштырдык. Колдон чыгарбаңыздар, ушул үйдү сатып алыңыздар, тез арада байланышыңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.